Yiğit аттуу жорго Асанбаев жакшылыктыгы Саяпкер Батырхан Бек чаба турган Дүйшөнбеков Нурсултан. 6 номерде Тамбери Есеналиев Арымбектики Саяпкери Өмүрбек уулу Курман, чабардеси Каныбек уулу Айсултан. 7 номерде Эрке аттуу жорго бул Сагынбек ата заводунун жылкы заводу Жайлообеков Чубак Саяпкер, Женишев Аскар чабанде. 8 номердеги жорго Роллинг Вотер Эси Бабанов Өмүрбек, Саяпкери Жайлообеков Чубак, чабандеси Жайлообеков Чубак. Жана акыркы 9 номердеги Гильза аттуу жорго Эси Касымов Айбек, жеке чарба Абдыгул ата жеке чарбаныкы, Саяпкери Маматкулов Бактыбек, чабандеси Өмүрзаков Адлет. Агай туугандар, мына болса ошентип 2 айлампага кунан жорголордун 9-у алдыңыздарда чубатуудан өтүп стартка кетишти. Асылбек айты, жанагы таластыктарга арнаган ырыңызды күтүп атат окшойт, жалпы жок. Ана тура. Жорголорду көрөлү, жорголор деген өзгөчө болот. Ал өзгө адамдарды таластыктар жөнүндө кайсыга тийишип атасыңар, мен тийишип атып сезип атам. Эми илгерки замандан бери кыргыз эл жылкынын жоргосун өзгөчө жогору баалап келгенде билесиңер, жанга тынч, асемдүү, бактуу дешип аксакалдар, байычылар жорго бишүү, алыс сапарга аттанганда жоргонун кадыры демейдигине бешмектен көтөрүп келгенде, алганың жакшы болгон соң кирсең үйүң орнодой, көңүлүңдү ышкынып көйгөлө чапкан жоргодой деп Жеңи Жогакын жакшы аялдардын айтканда. Өтө мыкты жорголор бизде билесиңер, жүздөгөн койгодан, тооздан, карага же бирибиздин каныбызга бааланып келген учурлар болгон. Жылкы жоргосун чакма жорго, төкпө жорго, урма жорго, кой жорго, жол жорго деп бир нече түргө бөлүп келген. Байкадыңарбы? Эстеп калган. Чакма жорго, төкпө жорго, урма жорго, кой жорго, жол жорго деп бөлүп келген. Эпос манастырда айтылып келген боз жорго жөнүндө Шырдакбектин боз жөргөсү жөнүндө дагы билесиңер, өзгөчө драмаларда жазылып келген. Жаңыл мырзанын меңеди дагы өзгөчө жорго болгон. Чыңгыз Айтбатов жаныбарын бир санат чыгармасындагы жорго өзгөчө сүрөттөлгөн. Мына тылкындап келатканын көрдүңөрбү, Чуркаганын арышын көрдүңөрбү, үстүндө отуруп келаткан чабандестердин жорголоп келатканын көрдүңөрбү. Кыймылдабай эш тетигереки көлдүк фонуна келгенде сырсылдап бир кетип баратканын карап көрсөңөр, анын ичинде керек көл жака, түштүк жака өтүгөндө бир карасаңар шунду керек. Ошентип 9 жорго кетип баратат. Агай туугандар, айланмада астыга боозун кой беришет. Булардын дагы өздөрүнчө тактикалары бар. Эң акырында кетип бараткан 6 номер менен 5 номер болду. 6 номердеги жорго бул Тампери болчу. Тампери Есеналиев Арымбектики Том Оттуктар. Атак астыга жорго чыгып кетишти. Астыга кетип бараткандардан удаагаш уйруктарды жакын үйүнө кетип бараткан. Булар жакын баш керек, билесиңер, алыстар карап турат. Булардан таскаттап кеткенде бир аз 2-3 жолга чейин салып берилет. Андан кийин жаңылса оюндан четтетилет. Калыстардын баары тегерегинде жанында карап баратышат, жүрүшөт. Бияктан дагы телевидение аркылуу да камера аркылуу карап атышат. Демек бүт баары так болуш керек. Өзгөчө белдеш жорголорду чапкыруу да өзгөчө белдеш. Ошентип жерде Падышах Талас шаарына, Талас областы Көккашактан келди. Аманат болсо Ак Суу Кереге таштан келди. Босторгой болсо Том Бөкөнбаевден келди. Виолетта Каракол Челпек айынан келди. Жигит бул Түп Сары Толобойдон,
6-cı nömerde Tampere olsa Toңгоктуктан, 7-ci Erke bu Isık Göl'dün Sarıkamışı'ndan, 8-ci Roren Vater bu Talas Oblası'ndan, 9-cı Gilza adlı jorgo bu Kasım Ulcete Çarpası'ndan Abdülhatan. Bu Çüy kenindin canı yol aylanar. Buna ikinci aylanmanın şunçalık tezliklerin jorgolotlarını gördüler. Jorgolotun bay çıkarında 60 kilometre, 100 kilometrege çeyin çıkak ketken uçurlar bolgon. Bu tarihte da yazılıp kalgan. Bunday uçurlarını kolay çıkıp talbay, çarçılay çıkagan jorgolor günümdük жолдо чейин чуркап кеткен айтылып келет. Кийин чуркап келген ошол өзгөчө жолдолор чыккандарын айтып сага бир убакыт толтура. Болмой турат ошол чекеге азыр алдыбызга жорголор келатат. Карап тургула биринчи алгачкы келаткан жорголордон өзгөчө сүрөт турган жердесиңер. Зорлорго чекерип келаткан жорголордон өзгөчө келаткан. Birinci Katar sanı, andan keyin 3-8 koşuda. Mana. Азыр калыстар тактай койсун.